Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча 15 жаштан 49 жашка чейинки ар бир 3-чү аял зомбулукка кабылат. Зомбулук кандай формаларда болот? Сексуалдык жана эмоционалдык, денеге залал келтирүү, никеге мажбурлоо максатында ала качуу. Айрымдар баш кошуу максатындагы ала качууну кыргыздын байыркы салты деп эсептешет. Чындыгында бул кылмыш. Ал үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бирок бул чара кылмышкерлерди токтото албай келет. Эгер сизге капысынан кол салуу болсо, эмне кылуу керек? Смартфонуңуздагы шашылыш чалууну колдонсоңуз болот. Android'де SOS билдирүүсү орнотулган. Ал жандыруу баскычын узакка басуу менен иштейт. Ал эми iOS'то SOS Emergency бар. Аны иштетүү үчүн жандыруу баскычын 5 жолу бассаңыз, тиркеме 112 кызматына чалууну сунуштайт. Аларды алдын ала орнотуп, жакындарыңыздын байланыштарын киргизсеңиз, телефон аларга жардам сураган белги менен кошо жайгашкан жериңизди жөнөтөт. Ушул эле максаттар үчүн Life 360, Safe 365 жана башка тиркемелерди да жүктөп алсаңыз болот. Эпидемия учурунда карантиндик чектөөлөр үй бүлөлүк зомбулук фактыларынын былтыркы жылга салыштырмалуу 65%га көбөйүшүнө алып келди. Эгер сиз зордук зомбулукка кабылсаңыз, эмне кылуу керек? Эгерде сизге зомбулук көрсөтүлүп жатса, жакындарыңыздан кырдаалды жашырбаңыз. Бул сиздин өмүрүңүзгө коркунуч келтириши мүмкүн. Сиздин жагдайыңыз жөнүндө коңшуларга эскертүү бериңиз. Үйүңүздөн ызы чуу түшүп же жардам сурап кыйкырышса, милицияга чалууну сураңыз. Жакындарыңыз жана досторуңуз менен байланышып туруңуз. Шашылыш үйдөн чыгып кетүүгө даяр болуу үчүн керектүү буюмдарды даярдап алыңыз. Жол чемоданда өзүңүзгө жана балдарга эң керектүү буюмдар болгон: жарандыкты аныктоочу күбөлүктөр, дары-дармектер рецеби, аз өлчөмдө кийимдер болушу керек. Кетүүнүн планын иштеп алып, жакындарыңыз, досторуңуз же кризистик борборлордон убактылуу башпаанник табыңыз. Агрессорго кетем деп айтпаңыз, анткени ал сизди токтотуу үчүн баарын кылат. Жакшысы, ал үйдө жок болгон учурду күтүңүз. Эгерде өмүрүңүзгө жана ден соолугуңузга коркунуч жаралса, үйдөн дароо чыгып 102-ге чалыңыз. Же көчөдөн болсо да милиционерге кайрылып, дарыгер чакыруусун өтүнүп, денедеги тактарды көрсөтүңүз. Психологдордон жана юристтерден кеңеш алуу үчүн 112 номерине чалып, же 112 кызматы тиркемесин пайдалансаңыз болот. Убактылуу баш калкалоочу жай жана башка жардамдар үчүн кризистик борборлор менен байланыш номерлер. Аялдарга жана балдарга карата зомбулук — бул өткөн замандын калдыгы. Ага каршы күрөшүү зарыл.